Казакстанда өлкөнүн биринчи атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча республикалык референдумга активдүү даярдык көрүлүүдө. Эскерте кетсек, добуш берүүгө 12 миллиондон ашык адам катыша алат. 10 миңден ашык участкалар ачылат. Тооздун айынын алтысында борбордун өзүнчө 464 участок иштейт. Алар эртең мененки саат 7де ачылып, кечки саат 8де жабылат. Жарандар өз тандоосун жасагандан кийин участкалык референдум комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды саноого киришет. Бюллетенди мамлекеттик жана орус тилдеринде 2 гана жооп жана 1 болот. Бул сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген суроо жана жооп варианттары ооба, макулмун же жок, макул эмесмин. Эгерде катталган жарандардын жарымынан көбү добуш берсе, референдум өттү деп эсептелет. Неизменным остается, что каждый гражданин должен высказать свое мнение, имеется в виду, или он за, или против. Это с самого начала. Это должно быть обязательно. Атомдук электр станциясынын курулушуна ар бир жаран каршы же колдоо көрсөтө алат. Референдум күнү биринчи кезекте байкоочулар отургузулуп, алардын милдеттери жана укуктарын тааныштыруу иштери жүргүзүлөт. Андан кийин албетте протокол түзүлүп, жашиктерге мөөр коюлат. Добуш берүү башталганга чейин байкоочуларга добуш берүү үчүн бардык шарттары бар кабиналар көрсөтүлөт. Должны быть обеспечены, то есть печатями со всеми, как положено, должны быть показаны кабины, что там созданы условия для граждан. Белгилей кетсек, референдумда добуш берүүнүн тартиби кадимки шайлоодон айырмаланат. Эң негизгиси, бул жерде талапкер жок. Мамлекеттик маанидеги реалдуу маселе боюнча жарандар өз оюн айтышат. Байкоочулар күн бою добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салышат. Бүгүнкү күндө 18 оюн БШКнын аккредитациясын алды.